21 дүйшөмбү. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган Москвада маданий иш-чара өттү. Камчыбек Ташиев расмий сапар менен Катар мамлекетине барды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы тарабынан 1 гектар жерге 1000 көчөт отургузулду. Таластын Манас районунда автобекеттин жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Кыргызстандын жергиликтүү сотторуна биринчи жолу дайындалган судьялар ант беришти. Жалал-Абадта ички иштер органдарынын бир катар имараттары оңдоп түзөөдөн өттү. Мындан тышкары алгачкы жолу милиция кызматкерлеринин бөбөктөрү үчүн балабакча ачылды. Байтик айылынан Ала Арча жаратылыш паркына чейин вело жол салынууда. Кыргызстан жана Россия өкмөттөрүнүн биргелешкен жыйыны өттү. Анын соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Таласта 2 ирригациялык канал оңдоодон кийин ишке берилди. Айсулуу Тыныбекова Кыз келиндер күрөшү федерациясынын вице-президенти болуп шайланды. 22 октябрь шейшемби. Президент Кыргызстандын дипломаттарын Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдык мааракеси менен куттуктады. Иш-чарада Кыргызстандын тышкы саясатын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн бир катар кызматкерлер сыйланды. Бишкекке Туркиядан жаңы 35 автобус келет. Ош шаарында жаңы көрүстөн үчүн 13 гектар жер бөлүндү. Бишкекте үйлөргө жылуулук бериле баштады. Жалал-Абадта облустук филармониясынын 30 жылдык мааракеси белгиленди. Бишкекте жаңы газ от казандары ишке киргизилди. Садыр Жапаров жерлерди трансформациялоо жөнүндө айрым мыйзам актыларга өзгөртүү киргизди. Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсү жарыктандырылды. Камчыбек Ташиев Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифаны кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа менен биргеликте Чүй облусунун Орок айылында футбол боюнча Кыргызстандын курама командалары үчүн Мурас Юнайтед машыгуу базасынын ачылыш аземине катышты. Ошондой эле капиталдык реконструкциядан кийин мурунку Кыргыз футбол биримдигинин футбол борбору Улуттук футбол академиясы аталышы менен эшигин ачты. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Соңунда өлкө башчы Улуттук футбол академиясынын аймагын кыдырып, футболчулардын машыгуусу менен таанышты. 23 октябрь шаршемби. Кыргызстандын Россиядагы маданият күндөрү классикалык концерт менен жыйынтыкталды. Бишкекте коомдук транспорттагы тулпар төлөм системасынын иши калыбына келтирилди. Грек-Рим күрөшү боюнча балбан Разак Бешикеев жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук электр борборун кышка даярдыгын текшерди. Борбор калаада Жашыл экономика аймактык форумунун алкагында Green Expo көргөзмөсү өттү. Нарында Солтон Сары алтын комбинаты сыноо режиминде ишке кирди. Экономика министрлигинин 100 жылдыгына арналган конференция болуп өттү. Светлана Аширова Кыргыз мамлекеттик цирктин директору болуп дайындалды. Батыш автобекети ишин толугу менен токтотуп, жаңы дарекке көчүрүлдү. Бишкекте Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата дуал сүрөт пайда болду. 24 октябрь бейшемби. Медербек Сатыев жогорку соттун төрагасы болуп дайындалды. Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ал эми Акылбек Жапаров жаңы төраганы эмгек жааматына тааныштырды. Заречная айылынан Атабейит комплексине чейинки жолдун боюндагы жөө жүргүнчүлөр зонасын жакшыртуунун эскизи иштелип чыкты. Балбан Асан Жанышев дүйнө чемпионатынан коло медаль утту. Таласта жогорку чыңалуудагы аба чуалгыларын оңдоо иштери аяктады. Райымбек Матраимовдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бишкекте экономика жана коммерция министрлигинин 100 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өттү. Садыр Жапаров Анкара шаарындагы терактка байланыштуу Эрдоганга көңүл айтты. Депутаттар Ысык көлдө гидроцикл пайдаланууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Президент Садыр Жапаров Татарстандын Казань шаарында өтүп жаткан 16-чы БРИКС плюс саммитинин кеңейтилген форматтагы биринчи пленардык жыйынында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы өз сөзүндө Кыргызстан күн тартибинде турган негизги маселелерди чечүү боюнча
жамааттык аракеттерге салым кошууга даярдыгын, ошондой эле достукту жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн иш-чаранын катышуучулары менен көп пландуу кызматташууну бекемдөөгө кызыктар экендигин билдирди. 25 октябрь жума. Кыргызстандын волейбол курамасы Борбор Азия чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Соода өнөр жай палатасынын 65 жылдыгы белгиленди. Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарында бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Бишкек шаарында жаңы автобекеттин эскиздери жарыяланды. Нарында 4 заводдун курулушуна капсула салынды. Иш-чарага Акылбек Жапаров катышты. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Нарын шаарындагы Тяньшань Сити турак жай комплексине жана калкты тейлөө борборунун курулушуна капсула салынды. Кыргызстанда кызмат мамлекеттик мекемеси түзүлдү. Президент жарлыкка кол койду. Улуттук банктын токтомуна ылайык Кыргызстанда сом менен онлайн акча которууда комиссия алуу токтотулду. Садыр Жапаров Мединадагы пайгамбардын мечитинин имамы Шейх Салах бин Мухаммед Аль-Будейр менен жолугушту. Бишкектин Жибек жолу проспектисинде жолду капиталдык оңдоо иштери аяктап, жол толугу менен унаа кыймылына ачылды. Буомдо 28 октябрдан 15 ноябрга чейин таш түшүрүү иштери жүрөт. Бактыбек Аманбаев Кыргызстандын АКШдагы элчиси кызматынан, ал эми Муса Жаманбаев Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулду. ФИФАнын жаңыланган рейтингинде Кыргызстан курамасы 103 орунга көтөрүлдү. 26 октябрь ишемби. Кыргызстанда Баткен окуясында курман болгондор эскерилди. Ош-Сарыташ Эркечтам жолунун айрым бөлүгүндө оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө киргизилди. Акылбек Жапаров Ош облусундагы унаа жолдун, заводдун жана мектептин курулушу менен таанышты. Жалал-Абадта Кыргызстан жана Россия аймактарынын достук паркы ачылды. 27 октябрь жекшемби. Жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында Балбан Орозобек Токтомамбетов күмүш медалга ээ болду. Президент транспорт жана жол чарба кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Жалал-Абад шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү завод ишке кирди. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жергиликтүү жааматтар күнү менен куттуктады.